Президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыровду кабыл алды. Анда ал коргонуу саясатынын куралдуу күчтөрүн өнүктүрүүгө жана чыңдоого тиешеси бар негизги милдеттерин турмушка ашыруу боюнча коргоо кеңеши аткарып жаткан иштер тууралуу маалымат алды. Темир Жумакадыров ошондой эле улуттук коопсуздукту камсыз кылууга жана антитеррористтик чараларды күчөтүүгө багытталган иштер тууралуу баяндама жасады. Андан тышкары алар коррупцияга каршы күрөшүүгө жана укук коргоо органдарын реформалоого байланыштуу маселелерди да талкуулашты. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңешке өкмөттүн түзүмүн өзгөртүү сунушун жөнөттү. Мындай маселе бүгүн жыйында талкууланды. Ага ылайык геология жана минералдык ресурстар агенттигинин базасында өнөр жай, энергетика жана жер байлыгын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет түзүү, айыл чарба жана мелиорация министрлигинин функциясын кеңейтүү, байланыш агенттиги менен электрондук башкаруу борборунун базасында маалымат технологиялары жана байланыш агенттигин түзүү каралууда. Ошону менен катар экономика, транспорт жана байланыш министрликтеринин, мамлекеттик каттоо кызматынын жана геология, минералдык ресурстар агенттигинин функцияларын реорганизациялоо жана кыскартуу сунушталууда. Ал эми Экотех инспекциянын укуктарын кеңейтүү каралып жатат. Сунушталып жаткан өзгөртүүлөр кошумча каражатты жана кызмат орундарын ачууну талап кылбайт. Негизи өзгөртүү тууралуу сунуш апрель айында жогорку кеңеш тарабынан атайын токтом менен бекитилип берилген. Ташкөмүр шаарында кечээ саат 21:20 катуу жааган жаандын кесепетинен сел жүрүп, Бишкек-Ош унаа жолу жабылып калган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүн билдирди. Маалыматка ылайык аталган жолдун 430-435 чакырымында 7 жерден сел калдыктары түшүп, жол каттамын тосуп калган. Адам өмүрүнө зыян келген эмес. Тилкеде тейлөө ишканасы тарабынан тазалоо иштери аткарылып, түнкү саат 1:30 чамасында унаа жол бир тараптуу ачылган. Учурда каттам кеңейтүү иштери жүрүп жатат. Зыяндын көлөмү такталууда. Тоң районунда нөшөр жаандан улам сел жүрүп, көлмөдө багылып жаткан балыктарды агызып кетти. Мындай маалыматты өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы таратты. Жаандын кесепетинен Тоң суусунун деңгээли көтөрүлүп, суу Тоң балык өстүрүүчү ишканасынын жанындагы дамбанын 200-250 метр аралыгын алып кеткен. Суунун агымы жасалма 6 көлмөгө куюлуп, анда өстүрүлүп жаткан балыктарды да агызып кетти. Бүгүн саат 10:20 чамасында балык завод участогунда бир үй бүлө кайык менен эвакуацияланды деп айтылат маалыматта. Жергиликтүү элге катуу жааган жаандан улам түзүлгөн абал, ошондой эле табигый көлдөрдүн жырылуу коркунучу бар экени, аба ырайы турукташканча коопсуз жайларда болуу керектиги түшүндүрүлдү. Бишкек-Нарын Торгарт жолу 128 чакырымына кулаган таштардан тазаланды деп өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Эскерте кетсек, кечээ күнү саат 22:20 чамасында боом капчыгайына таш кулап, жолду жаап калган. Окуя болгон жерге жолду тазалоочу унаалар тартылып, түндө 5 куб метр көлөмүндөгү таштар жолдон алынып салынган. Коомдук унаалардын техникалык абалын текшерүүдөн өткөрүү үчүн бүгүн Бишкек шаардык патрулдук милиция кызматы рейд өткөрүп, анын негизинде көптөгөн мыйзам бузуулар катталды. Эреже боюнча коомдук унаалар 6 айда бир сөзсүз түрдө техникалык көзөмөлдөн өтүп турушу зарыл. Бүгүн токтотулган унаалардын көпчүлүгү ушул жылдын март айында эле кароодон өткөндүгү аныкталды. Бирок алардын ички жана тышкы тазалыгы сакталбагандыгын, сырдалбагандыгын жана башка кемчиликтерин эске алганда унаалардын абалы эч бир талапка жооп бербейт. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Бишкекте 2,5 миңден ашык чакан маршруттук унаалар жүргүнчүлөрдү ташып келет. Алардын дээрлик баары жеке фирмалар менен түзгөн келишимдин негизинде иштешет. Андай фирмалардын саны учурда 43кө жетет. Коопсуздук кызматкерлеринин айтымдарында мындай иш-чаралар күн сайын жүрүп жатат. Чоңураак микроавтобустар болсо, ичинде сиденьялар да жок. Могу жайында аябай бизде күн ысык. Эме шамал кирбейт, аба жетпейт. Ошон үчүн көп наразычылык болот. Кээ бирлер эмелер водительдер, айдоочулар өздөрү калаан кийим менен кийинип жүрүшөт. Элементарный этикет деген жокту, культура деген жок. Азыркы учурда жана свидетельство технический паспорт деп атпайбызбы, орусча айтканда простонародьечи. Ошон үчүн канча посадочный эмес болсо, ушунча элдер жүргүнчүлөрдү алыш керек да. Но азыркы учурда андай жок. Орусияда иштеген кыргызстандыктар ишке кирген учурунда милдеттүү түрдө эмгек келишимин түзүшү керек. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кабарлайт. Маалымат боюнча кыргыз мигранттары укуктук сабатсыздык, иш берүүчүлөрдүн, ортомчу кадрдык агенттиктердин шылуундугунан маяналарын ала албай калган учурлар көп катталууда. Жыл башынан бери 250дөн ашык жаран мындай көйгөй менен кайрылган. Иликтөө учурунда алардын көпчүлүгүнүн эмгек келишимдери жок экени, айрымдары мыйзамсыз макулдашуунун негизинде иштеп келгени ачыкка чыккан.
Быйыл элчиликтин кийлигишүүсү менен мигранттардын 2,5 миллион рубль өлчөмүндө эмгек акылары төлөнүп берилген.